Өрт каршы құтқару қызметі. Саламатсыз ба? Қызыл сайылы, чөп киіп жатады, Күжүрмөн даярдыкта туруп билдирүү түшөөрү менен чакырган дарекке бет алган куткаруучулар. Тилсиз жоолобу, жаратылыш кырсыгы, максат бир адам өмүрүн сактоо куткаруу. Сүйөрбек 7 жылдан бери өрт өчүрүп куткаруучулук кесипти аркалайт. Кесибин сүйгөн мырза бул тармакка колдоо көрсөтүлүп, материалдык техникалык базасы чыңдалып атканы эң ириде иш ыргагын ылдамдатууга жакшы мүмкүнчүлүк дейт. Куткаруучу бул гумандуу кесип. Ар бир адамга жардам берип, куткарып калганда кадимкидей өзүбүздүн жүрөгүбүз жылып калат. Адамдарга жардам істей аткан. Издөө куткаруу иштерине чыгабыз. Көптөгөн адамдарды куткарып калабыз ар кайсы кырсыктардан. Бизге техникалык база эң эле маанилүү болчу биздин күжүрмөн даярдыкта туруш үчүн. Азыр абдан жакшы. Жаңы техникалар абдан жакшы иштеп жатат. Бизге аябай эле эбегейсиз түрткү болду. Дубанга келген техникалардан Жетөгүз райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө азыр 2 жаңы өрт өчүрүүчү унаа бардык шаймандар менен кызмат көрсөтүп жатат. Буга чейин Союз мезгилиндеги эски унаалар пайдаланылып, бузулган тетиктерин улам оңдоп, бир топ убарага салчу. Жаңы келген заманбап техникалар кызматкерлерге ыңгайлуу. Айдоочунун түйшүгүн да алда канча жеңилдетти. Ушундай жаңы техникалар берилип, хоо үлгүсүндөгү булардын суунун көлөмү, кубаттуулугу, тез жетишсиздигибизге жакшы болуп атат. Жаңы техникалар келип. Мурунку эски Союз машиналарын айтсак, алардын суунун көлөмү 2 тоннага дери болчу, цистернасын. Ошо жетиш кичине талталыраак болчу да алар менен. Передний видеокамерасы бар, задний видеокамерасы бар. Өзгөчө эле бүт комфорт, отурун жылуу. Bir ayda bir жол, 2 жол ушундай өзүбүздүн машыгуу өткөрөбүз. Өзүнүн ошо кубат эмес жиш жүзүн көрсөтүп, кандай ошо кубатчылыгын кылган үчүн ушундай машиналарды өткөрүп, ошо азыр машыгуудан келатабыз. Жетөгүз районунда өткөн жылы 64, ал эми 2024 жылы 2 өрт кырсыгы катталган. Мындай кырсыктардын кесепеттерин жоюуда жаңы келген техникалардын жардамы чоң болду. Бөлүмдө санариптештирүү реформасы да ийгиликтүү ишке ашып жатат. Мурункуга караганда азыр өрт өчүрүүдө, жарандык коргоо кызматтарында элдердин мүлкүн, ден соолугун коргоп калууда чоң жакшы жетишкендиктер болуп атат. Анткени азыркы жаңы мамлекеттен берилген жаңы автоунаалар суу көлөмү дагы көбүрөөк болуп, батышы цистерналарда өрт кырсыктары катталган, ар кандай кырсыктар катталган учурда дагы тез жеткенге дагы мүмкүнчүлүк шарттар түзүлүп, өзү курамга дагы бизге дагы жеңил болуп атат иштегендерибизге. Санариптирүү, өнүктүрүү жагынан дагы 112 системасы кирип, азыр элдер уюлдук телефондорунан түз эле 112-ге чалынат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын түзүмдүк бөлүмдөрү 2022-2023 жылы жалпы 29 жаңы техника менен камсыздалды. Өткөн жылы облуста 484 өрт кырсыгы катталып, андан 183 миллион 761 миң 748 сом материалдык чыгаша болгон. Өрттөн 15 адам куткарылган. Быйыл болсо январь айында эле 21 өрт кырсыгы катталды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.